Арабулак Кыргызстандын түштүк чыгышындагы, Кытай менен чектеш аймагындагы эң четки айыл. Бишкектен бери дегенде 800 чакырым ыракта, деңиз деңгээлинен 2484 метр бийикте. Арабулак айыл статусуна ээ болгону менен жашоочулар мектеп, паб, дүкөн, жада калса электр энергиясы жок жашайт. Мындан улам Медиа Хаб айыл тургундарынын көйгөйү менен таанышты. Биз азыр Арабулак айылына баратабыз. Бул айыл Көк Артан 13 км астында жайгашкан. Негизинен жол айыл катаал болгондуктан УАЗ гана келип бара алат. УАЗ менен барышат, ал эми кар уур жаппаганда, же болбосо жол жабылганда аттар менен катташат. Ат менен барганда 1 сааттын ичинде барат, ал эми УАЗ менен жарым сааттын ичинде барып калышат. Бул жерде жарытарлык багбанчылык да, дыйканчылык да кылууга мүмкүн эмес. Тек 4 түлүк мал менен гана тиричилик өткөрүшөт. Жайкысын чөп жыйнап, малдын камын көрүү менен алектенишет. Айыл ичинде чет жака барып иштеп келгендер дагы бар. Яктап деле айыл чарбасы ушинтип деле мал менен биз алекпиз, башка эч нерсе жумуш жок. Эртеден тургандан баштап кечки уштар менен алекпиз. Азыр эмне кылабыз? Алдын тазалап, азыр аттап коебуз. Канча жылдан бери бул жердесиң сен? Мен бу жерде туруктуу жашаганыма 2 жыл болуп калды. Мен деле чет мамлекеттерде жүрдүм, Казакстанда иштеп жүрдүм. Ал жакта кылган тапкан тирикиликти бияктан деле кылсаң болобудай деп деген ой менен ушул жерге келдим. Жыйырма 3 жаштагы Бекарстан агасынын үй бүлөсү менен бирге турат. Алар жанындагы Көк Арт айылына кеткенде балдарды, малды кароо, үйдүн жумушу баары анын мойнуна жүктөлөт. Бекарстан ата-бабасы байырлаган конуштан кеткиси келбейт. Анткен менен свет маселесинин чечилишин каалайт. Өзү курактуу жаштар бул айылга байласа да турбайт дейт каарманыбыз. Азыр 21-кылым эч бир мага ошону мен жашты курактагылар эч ким бул жакка келип жашагысы келбейт. Шарт жок. Баары азыр телефон чуклагысы келет, телевизор көрүүсү келет. Ошо бул жакка башка мен өңдүү жаштар келбейт, өзүңүз көрдүңүз азыр жанагы аксакал кишилер калган бул жакта. Аталган айылдын тургундары күзүндө мал сатканда балдардын кийим кечесин, кышкыга азык-түлүктү дароо камдап алышат. Антпесе райондун борборуна жетүүнүн өзү эле чоң азап. Жол начар. Бир адамдын барыш келиш жол киреси 1400 сомдон жогору. 91-жылы үйлөнгөнмүн. Одан кийин 94-96 жылдары жер бөлүнгөн ушул жерге. Бизге, мына жерге. Жаштарга ушул жака анан жер берип үй салганбыз. Анан үй салып неметкенден кийин бала чакабыз окуганда бу жерде шарт жок, мектеп, свет жок. Анан Көк-Артка көчүп кеткенбиз. Барып келип окуганга да мүмкүнчүлүк жок, алыс. Свет, мектеп болсо ашыкча расход кылбай буякта бүт үйлүстөн тийген жерлерибиз бардыгы ушул жактан чөп чаар, отун суубуз бүт ушул жактан. Ашыкча расход кылбай жашайт элек буяк. Турдубай Эргешбаев Арабулакка биринчилерден болуп 2021-жылы бал челек койгон. Ал айкууда 5-6 ай кыш болот. Бул иш менен алектенүүгө болобу, жокпу жыйынтыгын жазда көрөт. Быйыл алып келдим. Бул алайкы жеринде 8 ай кыш болот экен буякта. Быйыл октябрда кар жаап, өзүнө топтой деле албай калды. Азыраак азык-түлүгү менен калды ошол жерде. Эми результатын жаз көрөбүз кандай. Кыштап чыга алабы, чыга албайбы.
Айнагүл Бекеева жолдошу мал карап кеткенде үйдө жалгыз калгандыктан бозу салып эрмек кылат. 3 баланын апасы 4-сүн күтүп жаткан учуру. Бул айылда мектеп жок болгондуктан балдары коңшу айылдагы чоң энесинин жанында. Аларды көрүү үчүн Айнагүл жума сайын ат менен баруудан тажабайт. Балдарым ошол немеде айылда эле энесинин жанында турушат, окушат да, үчөө теңчи. Сиз балдарыңызды сагындыңызбы? Ооба, балдарымды сагындым. Алар менен кандай байланышып турасыз? Телефон тартат, анан оргондун аркы сыртындачы. Атайын бир белгилүү эле орун бар. Ооба, ошол жерден тартат. Анан ошо жума сайын барып кирлерин жууп берип турам. Дем алыш күндөрү барып. Эмне менен барасыз? Ат менен барам. Канча сааттык жол болуп калат? 1 саатта барам да. 1 саатта барам дагы, балдарым жуунтуп тарантып, кирлерин жууп коюп кайра келем. 5-4 кайра келип калышым керек да. Себеби ат не болот да, баягындай уйларды, койлорду чогултуп Мал караш керек, э? ошо ат керек, ошо кайра келишим керек. Сиз негизи ал балдарыңызды каяктан төрөдүңүз? Ушул эле Көгөрт айылынан төрөдүм. Текшерилиш үчүн да барып турасыздар ар бир ай сайын? Башта чынын айтсам текшерилбөчүбүз да. Анан буда жакшы карап атат го. Айылга барып, ошол Көгөрттөн эле текшерилесиздер. Ооба, өткөндө советтен УЗИ келген. Негизи советке барып көрүнүп турушубуз керек. Анан кийин советте ошо келгенден бекер УЗИ дегенден барып будан түшүп барып ошо көрүнүп келдим да, мына өзүбүздүн айылыбызгачы. Ошодон бери эми көчүп барсам дагы текшерилем да. Жаз төрөйм десем. Эртең менен кечинде свет жок, отурасыздар. Ооба, күнчүрак. Ар бир үйдө күнчүрак барбы ушундай? Ар бир үйдө күнчүрак бар. Жакшы метабыз. Эми баары светке келбейт. Свет болсо эмне байыгын деген ойлоруңуздар бар. Мисалы, свет жоктун айынан жасай албай калган жумуштарыңыздар. Ниетим ушул балдарым 4 класска чейин жанында болсо деп ойлойм, ошо свет болсочу. Жок дегенде 4-класска чейин мектеп ачылбайбы бул жакта? Ооба. Балдарым жок дегенде баягы сагынбай 4-класска чейин эмне болду экен деп сарсаң болбой жүрөт элем да. Анан магазиндер болот эле. Свет болсочу. Ошондой деген оюм бар анан. Азыр эмне керек болсо баарын түшүп чыгыш керек болот, э? Көгөрткө. Ооба. Ат менен 1 саат. Ооба. Барышыңыздар 1 саат, келишиңиздер 1 саат. 2 саат. Кышында кар улуу жаап болгондочу, көп жаап болгондо. Анда деле бара беребиз, бизге көнүгө эле. Суудан кандайдыр бир көйгөй жаралбайбы? Балким жазында суу киргенде, мисалы. Баягындай тоз деп коет, тоз болгондо аял кишилер өтө албай калат, эркек кишилер барып калат да. Бул айылда көбүнесе эркектер жашайт. Аялдар окуу башталганда балдарын Көгартка алып барып, ошолордун жанында болот. Көпчүлүгү жаңыз жашайт, эркектер эле. Аялдар болсо бала чаканы окутуп Көгартта. Биз бу жерде малды багабыз. Телефон менен эле сүйлөшүп турасыздар. Телефонда тартса тартат, тартпаса жок. Точкалар ар жерге кыраң-кыраң ачылабыз. Абжебиз. Азыр башка жака бар. Бул жерде 74 үйдүн орду бар, 32 кожолук жашайт. Свет жогунан жашоо шарттын кыйындыгынан көчүп кетишти көпчүлүгү. Көйгөйлөрүбүз ушу свет болсо, көпүрө болсо биздин сууну көрдүңүздөр, азыр кыштын күнү дагы кузгундап улуу болуп калат. Кеше албайт, машиналар тыгылат. Жайдын күнү суубуз кирет, ал кезде дагы машиналар өтө албайт. Тегереме жолдор менен катташат. Кош бойлуу аялдар кандай барып келет бул жакта? Эми кош бойлуу аялдарды көбүнчө бул жердегилер эми жакшы эле жашайт, Кудайга шүгүр эле. Машина менен алып барышат. Машина менен алып келишет, анан төрөйүн деп калганда, ай күнүнө жетип калганда айылга кетиребиз. Ошол жактан ылдый жакка алып кетишет, Карагул жакка. Же ошко жазып беришет, врачтар ошол жакка барып оштон же Карагулжадан төрөп келишет. Тургундар свет маселеси чечилип, бир күнү жарык келип калат го деген үмүттө.
шартынын жоктугуна карабай, ата бабабыздын жери, биздин туулуп өскөн кичи мекенибиз деп жашап жаткан тургундарды чыныгы мекенчилдесек болчудай. Алар бул жерден алыс кетүүнү деле каалашпайт. Биз жарыгы жок айылдын жашоосу менен тааныштырдык. Эгер сиз жашаган жерде да көйгөйлөр же тамшанткан таланттар болсо, бизге төмөндөгү номерлер аркылуу кайрылыңыз.